Билесиздерби, Нух пайгамбардын заманында ошол учурда адамдар 800.000 жыл жашашкан. Ушунчалык өмүр сүрүшкөн. Бүгүнкү күндө сиз 800 жыл жашады дегенди уккансызбы? Уккан эмес. Азыркы учурда 100 жыл жашады дегенди угасыз. Бирок ошондо да таң калуу менен карайсыз да. 100 жыл жашаптыр депчи. Аллах Таала анын өмүрүнө береке бериптир. Караңыз, сонун жашап өлдү деп ушундай сөздөр айтылат. Бирок Нух пайгамбардын заманында адамдар 1000 жыл жашаган, 800 жыл жашаган. Мына ушул доордо бир аялдын баласы каза болду дейт. Азыркы учурда баласы каза болду деген сөздү элестетиңизчи. Аны канча жаштагын элестетесиз? 7, 3, 10, 12 же 1 жашар. Ушундай элестетесиз. Эми муну көрөбүз. Анан аябай өкүнөт, ыйлайт. Бир акылман анын ыйлап атканын көрөт. Айланасынан сураса, анын баласы өлгөндүгүн айтышат. Жанагы аялды караса, чын эле аябай кайгырып, аябай эле өкүрүп ыйлап аткан болот. Анан тиги акылман киши барып, эмне сен Аллахтын тагдырына нааразы болуп атасыңбы? Аллахтын тагдырына нааразы болбо. Бүт баарыбыз бул дүйнөгө келебиз, кетебиз, өлөбүз. Аллахтын тагдырына ыраазы бол деп анын көңүлүн жубатат. Ыйлаба, бул тагдыр деген сыяктуу. Анан мен тагдырга нааразы болгон жокмун дейт. Мен бул үчүн ыйлаган жокмун. Менин балам көп өмүр сүргөн жок. Аз жашап өлүп кетти, ошого ыйлап атам. Ошого өкүнүп атам, ошого кайгырып атам дейт. А балаң канча жашта болчу? Менин балам 275ке чыгып өлдү дейт. Көрдүңүзбү? Баласы 275ке чыгып өлүптүр, тиги кайгырып ыйлап атат. Анан жанагы акылман ойлонот дагы, кап. Сен ушинтип ыйлап атсаң, анда акыр заман үммөтү, акыр заманда келе турган адамдар анда алар эмне кылат? Сен да кызык экенсиң дейт. А эмне үчүн алар кандай, эмнеге деп суроо жатат. Десе алар айтат, акыр заман адамдары 60-70 жыл өмүр сүрөт. Орто жаш менен алганда дейт. Анан жанагы аял чын эле ошончо жашайбы дейт. Ооба. 60-70 жыл жашайт алар. Десе жанагы аял айтат, алар үй салбайбы дейт. Там салбайбы алар дейт. Десе айтат, ал жок тамды айтасың да, бир канча тамдарды салышат алар. Көп там салганга жетишет дейт. Анан жанагы аял таң калып, эгерде мен ошол акыр заманда жашап калганда, мен чатырымдын казыгын дагы алмаштырбайт болчумун. Демек менин балам аябай көп жашаптыр. Кудайга шүгүр. 275 жыл жашады менин балам. Акыр заман адамдарына караганда 1000 эсе жакшы экен. Аллахка шүгүр деп ошол жерде көңүлүн өзүн жубатып, каниет кылып, жаратканга ыраазы болуп, ошол акылманга дагы ыраазычылык билдирип үйүнө кетти дейт. Көрдүңүздөрбү? Каниеттүүлүк бул ушул жерде көрсөтүлүп атат. Алар 800 жыл жашаса, 1000 жыл жашаса, алардын жашоосундай биздин жашообуз болгондон да биз азыр Африкада бир үйүбүз бар болчу, Америкада бир үй, тиякта дагы бир үй. Мындайча айтканда биз үйдүн артынан, тамдын артынан чуркап жүрүп, ошондо дагы жетпедик десек керек эле биз. 60-70 жыл жашайбыз. Бирок ошондо дагы ислам динине көңүл бурбай, шарият менен жашабай, кичине ислам динине карап кой, балаңдын тарбиясына карап кой десе, акчаны ким табат? Эртең сен өлсөң, балаң сага дуа кылат, Куран окуйт десең, мен ошол баламды акча менен камсыздоо менин милдетим дейт. А бирок биринчи орунда сиздики бул тарбия болуп турбайбы? Эртең сиз сураласыз. Балаңды кандай тарбия кылдың? Балаң элиңе, жериңе, диниңе кызмат кылдыбы? Кантип жашады? Кайдан жеди? Кайдан тапты? Адалбы, харамбы? Мына ушул нерседен сурайт. Макул кылыңыз, бай жашаңыз. Бирок бала тарбиясы, ислам дини, жашоо, маданият
эгерде дин менен жашап туруп байлыгың жок болсо, бир канаттуу чымчык сыяктуусуң. Исламдын 5 түркүгү бар. Ошолордун ичинен ажылык каражат менен, акча менен, зекет акча менен, көрдүңүзбү? Бир канаттуу болуп каласыз. Байлыкты да табыңыз. Бул да сол канатыңыз болсун. Бирок дин алдыракта болуш керек.